Бишкек шаарынын биримдик кут жаңы конушунда социалдык объектилерди курууга бөлүнгөн жер тилкелерин көз боемочулук менен мыйзамсыз менчикке чыгарууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү шектелүүдө. УКМК алар уюштурган коррупциялык схемага бөгөт коюлганын билдирди. Жаңы конуштун 2012 жылы бекитилген башкы планында 3,5 гектар жер тилкеси, мектеп, спорт комплекси, өрт өчүрүүчү станция, трансформатордук станция, муниципалдык базар жана башка социалдык инфраструктуралык объектилерди куруу үчүн бөлүнгөн. Тергөөнүн жүрүшүндө жооптуу муниципалдык кызмат адамдары жер саткандар менен алдын ала тил табышып, максаттуу багытын бузуу менен көрсөтүлгөн жерлердин бир бөлүгүн жеке менчикке чыгарып кетишкендиги аныкталган. Жыйынтыгында жер УКМКнын көзөмөл астында мамлекеттин карамагына өтүп, социалдык инфратүзүмдүк объектилерди куруу үчүн бөлүнгөн аянттарга кол салгандар кылмыш жоопкерчилигине тартылышты. Тактап айтканда аймакка мектеп, спорт комплекси, өрт өчүрүү бөлүмү, базар жана башка социалдык объекттер курулушу керек болгон. Бирок бул жерлер жеке адамдарга мыйзамсыз өтүп кеткен. Азыркы этапта 3 участокты мыйзамсыз эйликтен ажыратуу боюнча конкреттүү фактылар аныкталды. Спорт комплексине арналган аянттын 0,35 га жер тилкеси ДН аттуу жаранга таризделип, андан ары АУЭ аттуу жаранга өткөн. Ал эми базар куруу үчүн каралган аянттын 0,42 га участок ТМА аттуу жаранга таризделип, андан кийин РИА аттуу жаранга кайра таризделген. Трансформатордук станция жана өрт депосу үчүн каралган аянттын 0,18 га участок ДНА аттуу жарандын менчигинде калган. Аталган адамдар белгиленген участоктарды коммерциялык максаттарда пайдаланууну пландаштырышкан. Мындай аракеттердин натыйжасында жарандардын мыйзамдуу кызыкчылыктары жана укуктары, ошондой эле жергиликтүү калктын социалдык инфраструктурага, айрым аткаминерлердин жеке кызыкчылыгына болгон муктаждыктары бузулган. 2025 жылдын 4-сентябрында тинтүү иштери жүргүзүлүп, натыйжада аталган жогорудагы участоктор мыйзамсыз таризделип, өткөрүлүп берилгендигин тастыктаган документтер алынган. Тиешеси бар адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылышкан. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө тараптар жер участоктарына ээлик кылуунун мыйзамсыз экендигин моюнга алып, аларды өз ыктыяры менен муниципалдык менчикке кайтарышкан. Узак жылдар бою тургундар ар кайсы мамлекеттик мекемелерге кайрылып, маалымат каражаттарын журналисттерди, блогерлерди тартуу менен эл үчүн каралган жерлерди кайтаруу аракетин көрүп келди. Бирок тилекке каршы бул аракеттер майнапсыз болгон. Тургундар УКМКнын чечкиндүү аракети менен гана адилеттүүлүк орноп, жер тилкелери элге кайткандыгын белгилешип, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке жана мекеменин кызматкерлерине ыраазычылык билдиришүүдө. Биримдик кут айылында чоң майрам деп сүйүнүп, элдин баары чогулуп, ыраазычылык билдирип коюуга бел байлап чогулуп отурабыз айылыбыз менен. 4-5 жылдан бери биздин балдар, анын ичинде башчы болуп баштап жүргөн Нурлан жигитибиз жаштар крылону түзүп, ошол соц объектилерди жогорку жактарга кат жазуу жолдору менен, кайрылуулар менен кайрылып жүрүп бүгүн жемиштүү күн болду деп сүйүнүп отурабыз. Анткени бүгүн саат 3-тө бүгүн турмуш, акепресс маалыматтардан окуп сүйүнүп эл жыйылып келдик. 4 объектибизди кайта айылыбызга кайтарып бериптир. Бүт жердин баары жеке менчикке сатылып кеткен боюнча маалымат алганбыз биз. Бул боюнча биз какпаган эшигибиз, кайрылбаган органыбыз калган жок. Милицияга кайрылдык, болгон жерге акимиятка, администрацияларга чейин кайрылып келдик. Жеке менчик деп эле сөздү айтып эле туруп алышты бизге. Жеке менчик, ала албайсыңар, кайтара албайсыңар деп. Эң анда жалпы баарыбыз биригип, айыл тургундары биригип алып туруп, УКМКга арыз таштадык. Анткени УКМК арыз таштаганын жалпы мен эле эмес, жалпы эле эл, кыргыз эли көрүп турат. Кандай мыйзам бузууларды артка кайтарып, кандай иш-чараларды оңунан чыгарып элге мындай жакшы нерселер салынып аткан жалпы эл билип атат. Биз ошого таянып Камчыбек Кыдыршаевичке, генералыбызга арыз менен кайрылып, арыз жазып, ушу ишибизди иликтеп, териштирип, айылыбыздын келечегин артка кайтарып беришин суранганбыз, талап койгонбуз. Кудайдан буйруп, мынакей УКМКнын кызматкерлери ушундай, билбейм, сөз менен айтып жеткизиши оор, малатсы, сөз жок, сылык сыпат, бүт баарынын грамотна, бүт келип, тактап, сурап, билип туруп, ушу жерде мыйзам бузууларды аныктап чыгып туруп, мынакей ушу күнгө ушу бизге майрам тартылып атат. Мындайча айтканда, эми өзүбүздүн ичибиздеги эле шылуундардын айынан ушул социальный объектилердин жерлери жеке менчикке сатылып кеткен да. Кайрылуулар жасадык, канча жылдан бери ушул айыл башы жүгүрүп келди. Бирок эч кандай тыянак чыккан жок да көп жылдан беричи. Анан быйыл Кудайга үнүбүз жеткен экен. УКМКнын кызматкерлеринин негизинде, тергөө иштеринин негизинде
бүткүл социальный объектилердин баары биздин элдин карамагына өттү да, өкмөттүн карамагына. Бизге каралбай аткан эми кичине көңүл бөлүнүп, эми кичине жылыштар болуп атат. Эми ушунун аягына чыгып бир мектебибиз бүтүп, сууларыбыз чыгып, светибиз жакшы оңолсо аябай эле жакшы болот эле. Анан бир сасык жыт келет бизгечи, биримдике. Ошону да эмне кыларыбызды билбейбиз. Кечкисин терезе эшиктерибизди ача албайбыз. Сасык эле жыт-жыттанып турат. Ошо балдарыбыз аллергия болуп ооруп атат. Ошо эми бирок ыраазы да болобуз, эми бүтүп атат, могу жолдорубуз бүтүп атат, ошолорго дагы каниет алып шүгүр кылып туралы. Эми мындан ары жакшылык болуп, дагы мындан да жакшы жетишкендиктерге жетели. Буга чейин балдарыбызды ар ким мүмкүнчүлүгүнө жараша автобус менен каттаган, автобус менен каттап шаар ичине алып барып окутуп, садиктер, садикеде шаар ичине ташып жүргөнбүз. Эми не дейбиз? Эми мен да кубанып сүйүнүп ушу толкунданып турам. Бирок жакшы Кудай буйрса. Азыркы бийлик болуп, азыркы тиешелүү органдар, тиешелүү мамлекеттик кызматтар өз ишин так аткарганын негизинде мынакей бүгүнкү болуп аткан иштер күбө болуп атабыз да. Бул жерди алганда социал объекттин жери бар, мектептин жери бар деп ушундай немелер менен алдык эле. Алгандан кийин эле мектебибиз да жок, садигибиз да жок, социал объекттин жери такыр эле аны сатып ийишиптир. Ошондой көйгөйлөр көп болуп аткан. Бүгүн мына аябай жакшы жаңылык угуп атабыз. Социал объекттин жери кайра кайтарылыптыр. Аябай сүйүнүчүбүз койнубузга батпай атат. УКМК социалдык багыттагы жерлерге мыйзамсыз ээлик кылган бул сыяктуу фактыларды аныктоо боюнча иштер уланып жаткандыгын эскертүүдө. Эгер учурунда жерлерди жең ичинен соодалап, элдин көзүн таңып келгендер болсо, мамлекетке тез арада кайтаруусу сунушталат. Клара Кудайбергенова, Шаршембай Акынбеков, УТРК Чүй, Бишкек.